Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуулары эркин форматта болуп, элге микрофон көбүрөөк берилип жатты. Суроосун узатууга үлгүрбөй калгандар талапкерге кат менен кайрылышкан. Садыр Жапаров каттардын бирөөсү да көз жаздымда калбайт деп белгиледи. Ар бир суроого жооп беребиз. Сөзсүз жооп беребиз. Кудай буйрса президенттик шайлоодон кийин бардыгын жыйынтыктап, иргеп суроолордун бардыгын, анан жоопторду беребиз. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Талас, Жалалабад, Ош, Баткен облустарын бир жума бою кыдырып 8 миңдей кат алды. Кайрылууда көбүнчө чек ара, жол, мектеп, балабакча, оорукана сыяктуу социалдык экономикалык маселелер айтылган. Келип түшкөн каттар Садыр Жапаровдун борбордук штабына жеткирилди. Бул боюнча атайын аналитикалык топ түзүлүп, ар бир кат тыкыр иликтенүүдө. Жок жерден эле күнөөгө батып, соттолуп, балдары түрмөдө отурган энелер кайрылышкан, инвалид балдарына жөлөк пул ала албай, ар бир балага 100 сомдон 200 сомдон жөлөк пул чегерип койгон 5-6 балалуу, 7-8 балалуу ата энелер көп кайрылышкан экен. Элдин күнүмдүк турмуштагы маселелери бюрократиялашкан атка минерлердин кайдыгерлигинен улам чечилбей, тескерисинче күн санап топтолуп, анын жыйынтыгы бийликке болгон ишенимдин жоголушуна алып келген. Эми жарандардын үмүтү Садыр Жапаровдо. Акыркы 30 жылда эл өзүнчө, мамлекет өзүнчө, ошол эле кезде укук коргоо, мамлекет элди тейлеген министерстволор, элди тейлеген органдар, өзүн өзү башкаруу жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөттөн баштап президенттик управленияга чейин эл өзүнчө көйгөйүн тартып, мамлекет өзүнчө багытта кетип атканы мына айкын болду. Келген каттарды Садыр Жапаров дагы убактысынын жетишинче кайрадан карап чыгууда. Талапкер каттарды окуп, аймактардагы көйгөйлөрдү терең түшүнүүгө аракет кылууда. Садыр Жапаров шайлоонун жыйынтыгына карабай, ар бир жарандын кайрылуусуна колунан келишинче жардам берерин белгилейт. Саламатсыздар, биздин Чалкын медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Коопсуз шаардын акчасына 37 тез жардам мунаасы сатып алынды. Бүгүн СКНК 49 тез жардам мунаасы алып келинди. Алардын 37си Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн акчага алынды. Айыппулдан түшкөн акчага Собол жана Next үлгүсүндөгү газелдер алынган. Ал эми Ford Transit реанимациялык 12 уна Ислам өнүктүрүү банкынын линиясы менен алынды. Унааларды өткөрүп берүү аземи бүгүн 25 декабрда өкмөт үйүнүн маңдайында өттү. Тез жардам унааларынын бардыгы өлкөдөгү медициналык мекемелерге төмөнкүчө бөлүштүрүлөт. Чүй облусу 7, Баткен 4, Ысык көл 6, Ош 10, Жалалабад 4, Талас 2 жана Нарын облусуна 3 уна. Ford Transit реанимобилдерди төмөнкүчө бөлүштүрүлөт. Бишкек шаардык тез жардам кызматы 6, Ош шаардык тез жардам кызматы 2, Сан авиация 2, Талас облусу 1 жана Ош райондор аралык клиникалык ооруканасы 1. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жакынкы аралыкта дагы 60 уна сатып алуу пландалып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жакынкы аралыкта дагы 60 уна сатып алуу пландалып жатат. Элвира Сурабалдиева: Матраимовдун үйлөрү аукцион аркылуу сатылышы керек. Райымбек Матраимовдун мамлекетке кайтарылган үйлөрү казынаны толтуруу үчүн сатыкка коюлушу керек. Мындай пикирин Твиттердеги баракчасынан вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева билдирди. Анын айтымында, мамлекеттик мүлк башкармалыгы соттун чечими менен гана ал батирлердин мамлекеттин балансына өткөрө алат жана ал батирлер мамлекеттин казынасын толтуруу максатында аукцион аркылуу сатылышы керек. Мындан башка мыйзамдуу жол жок жана вице-премьер-министр катары башка чечимге кол кое албайм деп белгиледи ал. Эске салсак, кечээ 24 декабрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат жыйыны өткөргөн. Жыйында ал Райымбек Матраимов ушул күнгө чейин мамлекетке 2 миллиард сом дөккөнүн, анын 1 миллиард 400 миллион сому акча түрүндө, калган 600 миллион сом мүлк түрүндө төлөнгөнүн айткан. Анын айтымына караганда, мунун баары мамлекеттин эсебине өтөт. Бир соода борбору 9 батир. 9 батирдин ичинен бирөөнүн аянты чоң, ал социалдык объектке айланат. Калганы УКМКнын кызматкерлерине берилет деп билдирген УКМК жетекчиси. Алмазбек Атамбаев: Сокедос тарыхта саткынчылыкты, 200-дүлүктү, уурлукту норма кылган сасык бир саясатчы катары калат. УКМКнын СИЗОсунда жаткан экс-президент Алмазбек Атамбаев кат жазып, анда мурунку мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен достошкондон кийин алган сабактары жөнүндө айтып берди. Анын кайрылуусу Facebook социалдык тармагында тараган. Адвокат Замир Жошев Facebooктагы баракчасында экс-президент мындай катты жазууну чечкендигин, анткени акыркы күндөрү Атамбаевдин Жээнбековдон өч алгысы келгени тууралуу кепте тарагандыгын билдирди.
Акыркы күндөрү Атамбаев Сооронбайдан өч алууну эңсейт экен деген маалыматтар эл арасында тарап жатат. Бул тууралуу гезиттен окуп билген Алмазбек Атамбаев өз ойлорун төмөндөгү текстте билдирет, деди Жоошев. Алмазбек Атамбаевдин жазган каты: кээ бирде көчөдө басып баратып байакабай боксак тепселип аласың, анан эптеп таманыңды жолго сүртүп алып ары басып кетесиң. Мен үчүн сокедес өмүр жолунда жолуккан ошондой бир ыплас нерсе. Ага убакыт коротуштун эми кажети жок. Өмүрдү жакшы нерселерге арнаш керек. Аны ансыз деле мезгилде Кудай да жазалайт. Сокедос тарыхта саткынчылыкта, экижүздүүлүктө, уурулукту норма кылган сасык бир саясатчы катары калат. Азыртадан эле эл арасында Кудай сокедей достон сактасын деген сөз айтылып калды. Мындан жаман жаза ал үчүн да, урпактары үчүн да жок. Өмүрбек Текебаев: мен эч нерсеге карабай өз ишимди уланта берем. Бул мага каршы уюштурулган саясий буйрутма. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кактус медиа маалымат агенттигине берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында тергөө иштериндеги маселелерди 2 айдын ичинде чечүү болот. Ал эми сот иштери 1,5 жылдан бери жүрүп жатат. Бизде соттогондо дагы ыкчам тергөө иштери жүргөн. Жээнбековдун учурунда дагы парламенттик шайлоого катышпаш үчүн атайлап созулуп келген. Буга байланыштуу мен шайлоого катышуудан баш тарткам, деди Текебаев. Мыйзамдарда мандат номер боюнча эмес, кийинки талапкерге берилет деп жазылгандыгын эсиңиздерге салгым келет. Мен талапкерлердин тизмесинен чыккан жокмун. Демек мен кийинки талапкер болдум. Эгерде актоо өкүмү чыкса, анда сот БШКны мандатты кайтарып берүүгө милдеттендирип, андан кийин БШК мандатты бирөөдөн алып салышы мүмкүн. Бирок кандай чечим болгон эмес деп белгиледи ал. Белгилей кетсек, Өмүрбек Текебаев эч ким менен соттошпоорун айтып, мандаты алынганга чейин жумушка чыгарын жана ал буга БШКнын чечими керек экендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов мегаком иши боюнча орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Мадинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Ошондой эле жогорку сот 2009-жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду эки жакка чыкпоо тууралуу тилкат алып камактан чыгарган. Бишкек башкы архитектуранын башчысы кармалды. Бишкек башкы архитектуранын муниципалдык мекемесинин башчысы Аскат Төлөбердиев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлайт. Бүгүн 25 декабрда УКМКнын басма сөз кызматы билдиргенде, Бишкек шаардык мэриясынын жана ага караштуу мекемелердеги коррупцияны аныктоо жана ага бөгөт коюу багытталган иштердин жүрүшүндө Борбор калаадагы жер тилкелерине убактылуу пайдалануу укугун берүүдө мыйзамсыз иш-аракеттер болгондугу аныкталды. 2017-жылы Бишкек шаардык мэриясы жер ресурстарын пайдалануу башкармалыгынын жана Бишкек башкы архитектуранын айрым кызмат адамдары мыйзамсыз байуу максатын көздөп, аукциондордо жеңишке жетүүчүгө кызыктар үчүнчү жактар менен сүйлөшүп алып, жер участоктарына жеңүүчүсү алдын ала белгилүү болгон жалган аукциондорду уюштуруп келишкен деп айтылат маалыматта. Кечээ 24 декабрда коррупцияга шектелип, Бишкек башкы архитектуранын башчысы Төлөбердиев Аскат Темирбеков жана жалган аукциондорго катышып келген ЗМ аттуу жаран кармалды. Сотко чейинки өндүрүш ишинин материалдары КЖБРге жаза кодекстин 319 беренеси коррупция менен катталды. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Гүлнара Журабаева: Ташиев мырза, сиздин Калиевага карата айткан сөздөрүңүз аны эмес, сизди мүнөздөйт. БШКнын жумушчу тобунун мүчөсү Гүлнара Журабаева жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева тууралуу пикирин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Гүлнара Журабаеванын сөзүн өзгөртүүсүз беребиз. Гүлбара Калиева күйөөсү экөө 20 жылдан ашык убакыт мурун курган үйдө жашайт. Күйөөсү эски оң рулдуу Honda унаасын айдайт. Анын кызы менен күйөө баласы Борбордон үй алуу үчүн чет жакта иштеп жүрүшөт. Ал көпчүлүк паракорлордун түн уйкусун бузчу. Ага ушул жылдын апрель айында эле кылмыш иши козголгон. Буга Жээнбековдун президенттик аппаратындагы күч түзүмдөрү менен соттордун куратору Алмамбек Салиевдин түздөн түз тиешеси бар. Гүлбара Калиева коррупцияга баткан соттордун арасындагы ак каргадай болчу. Ташиев мырза, сиздин Калиевага карата айткан сөздөрүңүз аны эмес, сизди мүнөздөйт. Мен анын кандай шартта жашаганын эле ак эмгеги менен тапкан каражатка жашаарын түшүндүм. Эми сиздин бардык соттордун, прокурорлордун, финполчулардын, бажы кызматкерлеринин жана конторунун башчыларынын мүлктөрүн текшерип чыгууну талап кылам деп жазган ал. Кыргызстандын мыкты студенттери президенттик стипендия алды. Стипендия 29 университеттин 2019-2020 окуу жылында билим алуу жаатында ийгиликтерди багындырган 70 студентине берилди. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов Кыргызстандын эң мыкты делген 70 студентине президенттик стипендия тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Стипендия 29 университеттин 2019-20 окуу жылында билим алуу жаатында ийгиликтерди багындырган 70 студентке берилди. Мамытов пандемия билим берүү системасына жаңы инновацияларды киргизүү
жүргүзүүгө түрткү болгонуна токтолду. Билим берүү жана илим министрлиги кризиске каршы планды иштеп чыгып, окуу жылын үзгүлтүүгө учураткан жок. Аралыктан билим берилди, деди ал. Ошондой эле өлкө башчынын милдетин аткаруучу аралыктан окуу маалында элдин калың катмарын интернет жана тиешелүү жабдуулар менен камсыздоо кыйынчылыктар жаралганын кошумчалады. Бирок биз жолун таптык, Тургай кээ бир жерлерде прогресске жетиштик. Бүгүн силерди чогултуп президенттик стипендия алганыңар тоскоолдуктарга карабай бийиктиктерди багындырганыңардан кабат берет. Бул өтө маанилүү, деди Мамытов. Ошондой эле ал учурда замандын талабына жараша билим алып, жаңы керектүү кесиптерге умтулуу зарылдыгын кошумчалады. Мага күчтүү орун басар керек. Тилек Токтогазиев орун басарын кызматтан алды. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиевдин орун басары Амангелди Исаев кызматтан кетип, анын ордуна Бермет Турсалиева дайындалды. Бул тууралуу Тилек Токтогазиев жергиликтүү сайттардын биринде маалымат жыйынында билдирген. Токтогазиевдин айтымында министрликтин тарыхында алгачкы ирет аял киши министрдин орун басары болуп жатат. Мага күчтүү орун басар керек. Турсалиева мурда министрликте иштебесе да, айыл чарба тармагында көп эмгек жасаган, дыйкандар менен тыгыз иштеп келишкен. Ал англис тилинде эркин сүйлөйт, деген Токтогазиев.